Бишкек шаарынын мэриясы мугалимдер күнүнө карата борбордо эмгектенген жалпы агартуучуларды кесиптик майрамы менен Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын чоң залында куттуктады. Салтанаттуу кече Кыргыз Республикасынын гимни менен башталды. Андан соң сахнага Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов чыгып, кош тилде жалындуу куттук сөзүн жаңыртты. Келечектин татыктуу жаранын тарбиялап жатасыздар. Мектептин көптөгөн түшүктөрү, ишин көтөргөн мындай эмгегиңиздерди биз баалайбыз. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап, бекем ден соолук, үй бүлөлүк ырыс ынтымак жана жаңы ийгиликтерди каалайм. 2016 жылдын 14-15 апрелинде жүрөгүмдү балдарга арнайм аттуу жыл сайын окутуучулардын кесип көйлүгүн аныктаган шаардык кароо сынактын биринчи этабы болуп өткөн эле. Аталган сынактын жыйынтыгы так ушул күнү толугу менен чыгарылып, калаа башчысы сахнадан кетпей туруп, ардактуу орун алган мугалимдерге өз колу менен сыйлыктарды ыйгарды. Атап айтсак, жылдын мыкты мугалими, мыкты жаш мугалим, мыкты класс жетекчи, жылдын мыкты мектеби, жылдын мыкты тарбиячысы, мыкты мектепке чейинки билим берүү уюму, мыкты кабинет, мыкты кыргыз тил кабинети сыяктуу наамдарга татыган мугалимдер сүйүнүчтөрүн жашыра алышкан жок. Быйыл тарых жана маданият жылына карата болгондуктан мен ошо өткөн сабактарымды мен ошо тарых жана маданият жылына байланыштырып алгам. Өзүмдүн сабагым тууралуу айта кетсем, мен Кара Жорго бийинин кандай жаралышын балдарга өткөм жана биздин улуттук тамак ашка кирген биздин көчмөндөр тамак ашы курут жөнүндө сабакты алып чыккан. Мен көптөн күткөн сыйлыгыма бүгүн ээ болуп отурам. Абдан кубанычтамын. Мен билим берүү башкармалыгына ыраазычылыгымды билдирем. Мындан тышкары Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Кененбаев Алмаз Муканович да мугалимдерди куттуктап өз кезегинде Бишкек шаардык кеңештин ардак грамоталары менен эмгеги сиңген мугалимдерди сыйлады. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Мээрманова Сауле Жаксылыковна иш чаранын уюштурулуусу тууралуу төмөнкүлөрдү баса белгиледи. У нас был проведен традиционный ежегодный конкурс «Сердце даю детям». И сегодня мы чествовали вот этих победителей, 34 учителя, которые занимали первые, вторые, третьи места в различных номинациях. Это традиционный праздник, все мы родом из детства, я всегда говорю, в жизни каждого из нас бывает первый учитель. И поэтому сегодня, пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег, а нас ни много ни мало, почти 15 тысяч в столице работает, поэтому я всем желаю здоровья, успехов. Салтанаттын соңу мугалимдерге арналган жагымдуу концерт менен жыйынтыкталды. Жылдызбек Турсунбаев, Тимур Тимаев, Медиа Манас.